Assalamu алейкум, көкбөрү ормандары, ассаламу алейкум, жылкы сүйүүчүлөр, балбандар. Достор, биз азыр Кадамжай районундабыз, Баткен облусунун. Бир ушундай бир чакан жылкы чарбага келип калдык. Ушул жерде тектүү жылкылар бар экен. 3 баш бие, анан айгырлар, ошондой эле дагы чыкчу бир эки быштылар, аргымактар бар экен. Бисмилла, достор, анда баштадык. Тууган, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыңар? Келиңиз. Жакшы, рахмат. Жакшы турасыңарбы? Жумуштарыңыз жакшыбы? Шүгүр акырын. Кана эми бир ирети менен таанышып баштасак, а? Азыр буюрса бул жерде 3 баш бие бар экен, а? Биелерден 3 баш. 2 тай бар, бир жаш болгон. 2 тай, Кулум бар, 2 жаңы болгон кулум бар. аха. Булар эми баягы энелер менен бирге да. Энелер менен бирге. Анан 2 бышты аргымак. 2 бышты бар. 2 айгыр бар. 2 айгыр. Бир боз бие бар, тиги. Аха. Мынакей, могу ушул тоор бие, достор, ушул жакын экен. Ушул кетип аткан. Достор, анда чети менен, ирети менен таанышып баштайбыз. Ушул буюрса биелерден баштайбыз. Тууган, кана эми биелерди маалыматтап баштайлы. Ушул кетип аткан, ушул алдындагы кулун, а? Алдындагы кулун, жаңы туулган кулун, урачы. Мына дагы ошондой. Бул дагы. Булар экөө тең линия кулундар. Белгилүү кахарман. Баласын балдары болуп калат да, кыздары болуп калат. Экөө тең ургач туулду. Баракелде. Бул ушул биелердин өстөрү кандай? Бул жергиликтүү жылкыларданбы же сырттан келген биелер булар? Жок, жергиликтүү эле. Мына өзүнүн местный карабайыр деген алсында турганчы. Тору. Тору. Мына артында келе аткан ак байча бул чүйдүн бээси. Могу кашка, Ооба, кашка өтө күлүк жакшы бие ошол. Чүйдөн келген бие экен, достор. Местный карабайыр. Балдары экөө тең ургачы. Экөө тең ургачы. Ошо таза кандуу линия улундар булар. Достор, кахармандын линиясына такалып атат. Буюрса азыр ушул айгыры дагы чыгат, аны дагы кошо көрсөтүп өтөбүз. Азыр бул алдыбызда турган боз биечи? Боз бие да карабайыр эле местный бие. Мунун баласы мына тору. Сизге мындан тартсаңыз, мына машалла. Ошол белгилүү кахармандын баласынын баласы да 1 жаш болду, эркек. Баракелде. Мындан карагыла, достор. Бойду дагы жакшы берген экен. Түсү дагы жакшы. Мына келип аткан тору. Ушул. Бул өзү жакын боз окшойт, а? Өзү жакын боз, быйылгысы Кудай кааласа ичиндегиси башка айгырдан. Айгыры барбы ушул жерде? Айгырды көрсөтөбүз азыр. Өзү жакшы линиядан. Кайсыл линиядан айгыры? Бул Жалал-Абадтан келген айгырыбыз бар, Элик Сур линия. Сузактын, а? Ооба, ошол Комсомолдо бир Закын деген кишиден келген Сураттын линияларынан бар. Сур коен эмес, Сурат. Сурат. Элик Сур дешип коет экен. Көчөн палван чабып жүргөн Сураттын линиялары да. Ошодон боз буюрса азыр айгыр дагы көрсөтөбүз го. Баракелде. Бул жакын экен, а? Бул Кудай кааласа уже ай күн жетип калды, аман эсен төлөп алса. Бие өзү дагы сөбөктүү, субагай жакшы бие. Азыр просто арыктап турат. Ооба. Жас келип. Баракелде. Жакшы бие. Баракелде. Залкар, бул биелер сага буга чейин кандай турду? Булар жайлоолоп турдубу же коrodо турган биелерби? Жок, булар азоо биелер. Карматпайт. Колдары, вакцина эчтеке алган эмес. Чисто ошо тоодо жүргөн. Жергиликтүү биелер. Ошол алып атканда тандап линия кылабыз деп алганбыз да, мына кулунду карасаңыз, сымында өзгөчө жакшы. Ооба. Машалла, баракелде. Былтыркы мурдагы жылкы балдарга карап эле биелер эми ушуну тандалат экен да. Ооба. Булар жакында эле тууган экен, а? Булар жакында эле эми жолун таап басып, буттары эми түзүлүп атат. Мына достор, ушундай кызык болуп атат. Жакшы күлүк бие ушу дагычы. Могул, а? Просто биелер арык. Курсактары тартылды, эми көккө чыгат да буюрса. Жайлоодон келгенде укмуш болуп. Ооба. Өтө светине чыгып жакшы болуп кетет. Баракелде. Кана эми бааларын айталы, анан кийин башка аргымактарга өтөлү, а? Ушул алдыбызда турган ушул боз бие. Боз биени эми линия деп коебуз да асылыке. Ичинде баласын аман эсен төлдөп алса деп ошо ниет кылып коебуз. 240 миңге коелу, ошо жакшы бие. Атасы дагы айгыр дагы өтө жакшы айгыр да, азыр көрсөтөбүз го анда.
Анан былтыркы эркек баласыны ошо 210 миңге коелу линия депчи, ошо кахарман белгилүү Бойка, Мамаза, Сарматтар линиясы деп ошондой. Ажыратып койгонуң баласын. Мынакей достор, могул. Жакшы, өтө күлүк, жакшы тай ошол. 1 жашар. Эркек тай. 1 жашар тай экен мынакей. 11-апрелде төрөлгөн, 1 жаш болот 11-нде Кудай кааласа. Бою жакшы өстү. Анан мына берги 2 бени ошо кыздар менен кошо 210 миңден коелу. Кулунду белели көп тең, Ооба, бунун деле ошо балдарын эске алып, линиясын эске алып туруп коюп атабыз да. Баракелде. Мынакей достор, ушундайча баалары коюлду, ушундайча таанышып чыктык. Жана көк 1 жашар тайды да көрөлүчү, Бээлерди айтып коеюн кошумча. Азоо бээлер. Өмүрү булар дары ичкен эмес, вакцина алган эмес, мындай тоодо жүргөн эмелер да. Жайлоодо гана жүргөн. Садырбайт буларды ошо айтып коеюн. Ден соолугу мыкты эме бээлер да, чыйрак бээлер. Ооба. Тоонун бээлери. Алган адам күйбөйт, үйүргө кошуп койсо булар. Баягы тоодо бөлүнүп кетип, нарып берки эмелери жок, үйүрдү ээрчип жүрүшө берет. Мына достор, бул дагы 1 жашар көк тай могул, темир көк тай. Бул дагы 1 жаш. Бул дагы жакшы линия деп, мына Ноокатта Ташкент деген ат бар. Көк. Ошонун желесинен чыккан экен эле, былтыр Россиядан алдырдым да. Россияда тааныш балдар. Ооба. Жакшы линиядан, жакшы желеден тай бар дегенден ошол жактан алдырдым. Бул эми өтө ооп, баягы жүдөп, эми Кыргызстанга көнүп атат, жакында эле келди. Казыктары жакшы. Мына бул жанагы 1 жашар тай. Бүт жаныбар. Энесинен бөлүнбөйт экен да бул дагы деле. Ошол көккө канча багып берип атасыз? Көккө 170 коелу. 170. Мына кашка келип аткан 1 жашар. Линия деп коюп атабыз дем. Ооба. Базар баадан кичине айырмасы болсун депчи. Ооба. Жакшы мынакей достор. Эми азыр буйруса быштыларга өтөбүз. Мында Нурса айгырын чыгарбайлыбы? Макул, айгырда көрсөтөйүн. Айгырды көрөлүчү бир достор. Булардын баягы кахарман линия деген айгыр, ушул Нурсалат деген. Айгырды алып чыкчы. Машалла, жаныбар. Мына достор айгыры. Баракалла. Буларды кандай үйүргө кошуп аттыңбы, же кандай болуп атты булар? Буларды 1 жыл үйүрдө жүрдү. Ошол берги тай ошо жайлоодо токтогон бени. Анан берги кулундарыбыз былтыр ушуна эле коюлган. Бизде жайлоо бир аз проблема. Ооба. Жер катуу. Жай тар. Ушуна эле коюлган. Бирок эмеси айгыры жакшы. Мына достор айгыр. Жакшы. Машалла. Кулунга тийбейт. Тийбейт. Үйүрдү жакшы карайт. жакшы алып жүрөбү үйүрдү? Жакшы алып жүрөт. Анан этини вообще таштабайт да. Өзүн өзү сууп турат. Азыр эң арыктаган мезгилдердин бири да. Бээлери эме болуп азуда күндө. Азырканып элечи. Ооба. Өтө аккуратный, таза, жакшы ат. Бул баягы чүйгө дагы алып барып көрдүң, бир командага кошоюн деп анан эмне болду, жаракат алып калдыбы, эмне болуп кайтты бул? Асылка берги оң бутун, сол бутунда травма алып калды да, тренировка убагындачы. Вышкага 1 лигага кошулбай, ошо Сокулуктун командасы менен ойноду. Эмеси жакшы. Күлүктүү күч. Канында бар экен, 5-5те кыйналбай жакшы жүрдү да. Ооба. Машалла анакей. Мына достор, ушул айгыры. Булар основном мышца жакшы болот экен да аске. Булчуңдары жакшы өрчүгөн экен да. Мо берип турбайбы, берип ошо арткан бутту ошону дейлеп койгон да. Муну айгырга да. Улакка, көкбөрүгө болбойт эми. Травмасы козгойт. Ооба. Алган адам да наразы болбош керек да, башында айтып койгонум жакшы. Ооба. Жашы канча болуп калды азыр ошондо?
Жаш 8 болуш керек. 8 жаш экен. Мындайча айтканда эми баягы айгырга төл бере турган убагы да. Бою канча бар? 1.55 бар, а? 55 плюс да. Баракалла. Буга канча баа коёт атасың тууган? Буга эми ошо айгырын эле эске алып, көк бөрүсү жок эми тутурамага. Ачык айтканда жакшы да 350 коюп атабыз эми, соодалашабыз бираз. Соодасы бар, а? Мына достор. Эми муну саткандан максаты эле биздин мына региондо көк бөрү анча өрчөбөйт баягы. Өспөй атабы? Ошого өмүрүн өткөзбөй. Көк бөрү өрчөгөн жактагылар алып айгыр кылып көбөйтүп пайдаланса. Жакшы да эми Кыргызстандын эмени аттары тазаланат. Таза кандуу деп эле. Эме кылабыз го. Баракалла. Достор. Ушул жанагы былтыркы баласы ушул болуп атат да. Азыр ошол эки колундагы ушунун баласы. Бул былтыркы баласы ошондо. Теке улак, казан улакка достор. Энчи аты кылам дегендер үчүн өтө жакшы вариант. Мынакей. Жигиттер. Достуктун формасы ушул жакка чейин жетип келген экен. Достуктун формасы. Баягыда майда эме болду эле ошто. Ынтымак менен достук кайтып оюн болгондо. Ильяс байке. Ошондо баягы бул 3 жыл мурунку форма экен да? Биксер тиккен форма турбайбы? Ильяс. Ильястан мамиле бар. Ушул белек калдыбы, Залкар? Ошол берген. Баракалла. Изучу болгон эмеспи? Ошол жерде. Көрүп калды сразу балага. Кийип алат. Кыргызстандагы азыр белгилүү алдыган команданын формасы деп биз табарик кылып. Ооба. Бул ошол улакка кийилген боюнча кийилбеген окшойт бул форма. Таптаса боюнча жүрөт го. История да. Жакшы. Достор, мынакей ушул эми бул көк бөрү эми Кыргызстанды эске албаганда бул достук командасы Азиянын бардык жеринен табылат го күйөрманы. Эми бул баягы Европа футбол десебиз көк бөрү ат оюндарын бүт эле үйдө көрүшөт го. Баракалла. Исторический жакшы оюн болгон. Ооба. Жалаң элдер бирине бири таш менен уруп атканда Лазова экенен ушун берген. Балаңбы деп сурап эле биз келди, сразу кийип алды ошо жерде подарок эткен жакшы. Жакшы. Балбанчы биякчы? Тимофейдин соперниги. Бул жейиним. Бул Жакып балбан. Антайлардын сүйгөнчүк баягындай. Бул жигит баягы Тимофей экөө күрөшкөндө Чолпантада. Сбордо жүргөндө эме болгон. Ошондо көчмөндөргө даярланат деле команда? Сен ошол жакта жарымдашып жүрдүң беле? Ошо Рустам Тыналиев, Пияз Ниязов ошолор менен жүргөм. Алардын кызматын кылып, эми азыр эми шакирт түштү да мындай. Ооба. Аттарын карашып, үйрөнүп, ээрчип, Кудай кааласа келечекте Кыргызстан алдыңкы командаларын ойноп калса деп үмүт кылып биз ошо сбор башталганда мугалимдеринен суранып, ооба. бери көк бөрү федерациянын ошо тиешелүү адамдарынан суранып жүрүп кошотабыз. Буюрса аралашып калса эли журттун эмеси депчи. Жакшы. Баракалла. Анда достук команда менен жүрдү былтыр. Кызматында болду. Аттарын суутушуп, молдарын карашып. Анда Тимофей менен али көп жолугат экен да оюндардан. Катуу күрөш болгон. Сайжон менен достуктун сарайындачы. Ооба. Сиз тапкан окшойт элеңиз бери. Ооба. Архивтериңизде дагы бар. Каналдарда ооба жүрөт көп. Тимофей көрүп турса, бузут кабыл кылат деп эле турабыз. Даярданып болсо керек. Буйруза. Достор, мына ушундай жакшы бир окуяларга туш болобуз ар жерге баргандачы. Кана эми мына быштыларды алып чыгарайлы, Залкар? Бышты аргымактарга
кезек келди. Достор, бул буйруса мына жазга 3кө толду, а? Салкар бул. Кана булардын теги жөнүндө таанышайлычы. Булар Абакандан келген. Спортивный. Күлүк жакшы бышты. Минги кылып, азыр 1 айдан бери эзилип минип атат. Үйрөнүп баштады ба? Үйрөнүп минги кылып. Койду, бер ток. Ошо курсактары тартылып азыр жүдөп турат. Баракелде. Мына достор. Россиядан, Абакандан келген. Эмесе чира, асылыке. Бош эмес да? Ооба. Чарчабай турган. Күлүк порода окшойт. Билинет го баягы табиғат. Эзилип минсек деле мындай чарчабай. Чуркап эмелери жакшы. Булар ичип жеши кандай болот атат? Булар ичип жештери жакшы, буларда отказ жок. Ошондойбу? Отказ жок. Просто курсагын тартылып калган эме. 1 айдан бери эзилип минип атат да, көпкө чейин минип. Көпкө коюп балга киргизип коебуз да, жылда эле. Ооба. Жаныбар, түлөп зор болуп калган экен, а? Эмес жакшы. Свети дагы жакшы. Мына достор, 4 туяк ак, узун кашкасы менен, ферайли кашка. Энчи кылам деген адамдар болсо, жакшы ат болуп берет. Орто бойлуу. Ооба. Көптөрү чоңго киргизе керек. Мына достор. Бери карачы. Бурушу бери. Маңдайым. Кашказың бар. Машалла. Духу жакшы. Эстүү жооп жакшы. Булар дагы дайым диникте, а? Дайым свободный турат буларчы. Бирок сарайды келтирген экенсиң, ылай менен курчалган экен, а, бүт, диниктери. Ылайым естественный экен да. Салкын турат. Такта ылай. Ооба. Үстүндө утепление кылганбыз жазында. Ысык суук айырмасы жок эле. Кышында деле ошол жерде турушту булар. Жаныбар. Мына алдын жабып коесуң, же ушундай тура береби? Ачык эле тура берет. Түктөрү деле өскөн эмес. Жакшы. Машалла. Баракелде. Тууган баазын айтабыз. Буга канча баа коюп атасыздар? 285 миң дейли, соода кылып жолуна түшүп беребиз. Баракелде. Болот, кайдасы болот. Баасы коюлду достор, ушундайча. 3 жашар аргымак быйыл үйрөтүп баштаган экен. Буйруса 1 жылдан кийин улакка иштетсе болот. Достор, мына бул кезектеги аргымак. Аз чыгарабыз. Машалла. Бул да 3 жашар, а? Бул да 3 жаш. Кана чыгарчы, сыртка чыгарчы. Энеси данчак болчу. Жаныбар. 1.70 бойлуу. Жакшы бие болчу. Машалла. Данчак, бул дагы Абакандан келгенби, же Россиянын башка жеринен келгенби? Башка жеринен келген. Энесини көрүп алгам да. Машалла. Энеси дагы мына корпусу жакшы. Арка сорулары деле биздин региондогу мындай мыкты аттардын параметрлерине окшош да. Анан эмеси дагы жакшы, тездиги дагычы. Өтө күлүк. Бул дагы үйрөтүлүп башталды. Бул дагы минилип атат. Курсактар тартылып. Булар курсактуу болуп эмеле азыр 1 айдан бери. Эзилип минип атат да. Такаландыбы же мындай эле минилди? Жок, минилип атат жөн эле. Тегиздеп, минип, ташыркатып, анан калайбыз тайларды жылда эле. Ооба. Баракелде. Ушу турушунда канча бар бою? 1.60-тын тегереги болсо керек. Мына достор, данчак смеш экен бул аргымак. Таза эмес. Энеси данчак болчу. Ошондо точкасы бар экен, а? Жогол. Баягы Ээн. Заводской эени бар экен да? Чаты бар. Достор, мына. Жакшы. Бунун ден соолугу да жакшы, жеп ичиши жакшы. Бул тишини кечирак бузду. Кечирак туулган да? Барып толсо керек, күчтүү болчу, кечирак.
Машалла. Мына достор, енчиге вариант. Бұрыза. Бұлар да қолда қышы жайы. Қолда тұрады. Сарайдың ішінде демектер бар. О. Мынаке достор, кезектегі айғырыбыз бұл. Достор, бұл елік сурдың линиясынан деп атат. Қана Залқар, шуны бір теги жөнінде кененірек бір танышайлычы. Бұл Жаллатта Комсомолда Толқын деген акабыз бар. Толқын акада бір сурат бар. Сураттың шерігі бері көчөн палуанда да бар кенелер. Толқын аканың суратының невресі болып қалады да. Елік сур линия деп Жаллат өрен бүтіле таниды. Сур қойынға тиешесі жоқ, Жоқ, сур қойынға тиешесі жоқ. Сур. Көп ат сураттың балдары, неврелері да бұл. Елік сур деп Жаллатта айтылып қалады ошондай. Азыр берги улуттук спорт каналында Кәрім байке бар, анда да бар, Елік сур деген аттың өзі ошол. Өтө жакшы. Кыргызстан, Өзбекстанга таанымал аттар да. Биз жакта бул аттын линиясынан бир экөөсү бар Өзбекстанда. Ошолорго кызыгып алганбыз да. Машалла. Бул ат азыр кышы менен улакта жүрдү, анан үйүргө даярдап курсагын таткызып азыр өтө эме кылып атабыз да. Айгырга агытып беребиз депчи. Ошондо ошо боз бе азыр ушудан да? Мынал бе, курсактуу бе ушудан болобуз Кудай кааласа. Былтыр Нурсалат болсо, андан быйылкысы бул экен да буйруса, быйылкы баласы. Нурсалатты башка үйүргө коюп атканыбызда ушул бей калып кетти акырында туупчу. Ошо койгонбузда насип болду. Туту колу жакшы эми. Мына аркаңгы сорлары эми булардын ургушунда экен. Сөөктөрүчү. Ооба. Бир аз форма семе болгону менен улакта өзүн көрсөтөт да булар эми. Аламан улактын ортосунда. Быйыл кышы менен жакшы жүрдү. Жашы канча болду азыр? Бул 7-8 жашта, 7 жаш болуш керек. Мен былтыр алганда 5те бергеним. 7 да. Баракелде. Ден соолугу жакшы бар, улакка жарайт. Улакка жарайт. Чабылып жүргөн. Эси жакшы, улакка өзүм жейин чабып жүрдү быйыл. Анан үйүрү өтө жакшы экен. Азыр эми арык болуп турат, бирок эме балында бою да 1.65 тегерегин да, бойлуу жакшы ат. Сыны бир аз эме эми арка тараптары. Ооба. Бирок улакка эми аламан улактын ичинде жүргөнгө ыңгайлуу, жүрөктүү жакшы. Палбан ат да бул. Ооба. Баракелде. Тибе былтыр эмеде жакшы жүрдү. Бир эле ушу бей үчүн 5-6 бейге коштук. Кулундарга тибе жакшы алып жүрдү да. Ооба. Жакшы, бул ат не? Ат коюлбаганбы? Ат коюлбаган эми, табыросу бар экен, 95 эле койгонбуз биз. 95 деген табыросу бар экен достор. Мынаке. Машалла. Жаллаттан келген ат. 95 деп ошо Жаллатты Бек Шажы бирөөнүн үйүндө жүргөн экен эле кулун кезиндечи. Ошонун табыросу басылып калды. Баракелде. Туган, бул жаныбарга канча баа коесуң? Баазын айтабыз. Мунун баасын 350 миң деп коем. Түшүп беребиз азыраак. Содасы бар. Ошо линия деп коюп атабыз да, эми базарда эми аты азан быйыл быйыл. Ошо линиясын эске алып эле ошондой баа коебуз. Баракелде. Сатыш керек эми кармап. Кымбат айтып алып кармап үстүнө эмес турат. Ушул бээден айгырдан бооз экен да. Ушул бээ. Курсактуу жакшы бээ ошол. Кара байырдын, таза кара байыр бээлер, эски бээлерден. Машалла. Балдарын жакшы алып жүрөт. Сүттүү жакшы бээ.
ушул чакан жылкы чарба жөнүндө ушундайча таанышып чыктык достор. 3 баш бээ, бир өзү боз, 2 бышты аргымак, 2 айгыр достор. Описанияга номерин калтырам. Мен өзүм жеке ойлойм, бааларын дагы жакшы коюп берди деп. Буйруса ушундай багытта аргымак издеп аткандар болсо, мынакей сезон келип атат, мына бээ сурагандар өтө көп болуп атат, айгыр сурагандар чыгып атат арасынан. Жакшы эле маалымат болду деп ойлойм. Описанияда номер болот, байланышып сооданы кыла бересиздер. Барыңыздарга ассаламу алейкум деп калабыз. Соодасын берсин.